Кудайдын чакырыгы 30 август. Куткарыш үчүн Теңирдин колу кыскарган жок. Угуш үчүн анын кулагы катуу болуп калган жок. Ышая китебинен адам ооруп калганда ден соолукту баалап калат. Ооруп калганда бир заматта эле баары өзгөрүп кетет. Мындайды күткөн эмессиң. Нормалдуу жашоодон бирөө сени сууруп алып эле төшөккө жаткырып койгондой. Түн эми сен үчүн өтө узактай сезилет. Убакыт токтоп калгандай. Кудай угуп жатабы? Асман жабылып калгандай. Адамдын башына келе турган оорудан башка дагы көп кыйынчылыктар бар. Башыбызга кыйынчылык келгенде биз Кудайга ар кандай убадаларды беребиз. О Кудай, мени ушундан алып чыксаң, мен баардыгын башкача кылам. Мен жаңы жашоо баштайм. Сен үчүн көбүрөөк убакыт бөлүп баштайм. Кудай кийлигишип, жардам берип, кыйын акыбалдан чыкканда айтылган убадаларымды унутуп калган жокмунбу? Кудай алдында сөз айтканга, убада бергенге шашпайлы. Эгерде Кудайга убада берген болсок, аткарганга аракет кылалы. Кудай өзү берген убадасына дайыма бекем. Түбөлүк өмүр берем дедиби? Ал сөзсүз берет. Куткарам дедиби? Сөзсүз куткарат. Мага кайрылган адамдын сыйынуусун угам дедиби? Сөзсүз угат. Кыйынчылыктарга туш болуп калганда, шашылыш Кудайга бере салган убадалар эске түшүп жатса, Кудайдан кечирим сурайлы жана аларды аткарганга шашалы.